Жети-Көз районуна караштуу Саруу айылындагы Садык Сыдыков атындагы жалпы орто билим берүү мектеби 1978-жылы курулуп, пайдаланууга берилген. Учурда мектепте 1023 окуучу билим жана тарбия алат. Мектепте окутуу эки тилде, кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт. Жогорку билимдүү, тажрыйбалуу 66 мугалим эмгектенген чоң педагогикалык жамаатты Мукамбетова Чолпон Аскербековна жетектейт. Заман талабына ылайык мектептин коридорлорунда, ашканада, машыгуу залдарында, мектептин тегерегинде видео көзөмөлдөр орнотулган. Ошондой эле акылдуу коңгуроо орнотулуп, ишке берилген. Акылдуу коңгуроо окуучулардын өз убагы менен сабакка кирип, сабактан чыгуусун камсыздайт. Мектептеги мугалимдер акылдуу мектеп жана мугалим долбоору менен иш алып барат. Окуучу үйдөн чыгып кайсы убакта мектепке жетти, кайсы сабакта отурат, кандай жооп берет, үй тапшырманы кандай даярдап барды. Мунун баарын мугалим гана билбестен, ата-энесине ошол маалыматтын баары атайын тиркеме менен түз жетип турат. Мектепте жаш мугалимдер мектеби уюштурулуп, жакшы жолго коюлган. Жаш мугалимдер мектебинде 35 жашка чейинки мугалимдерге атайын тажрыйбалуу насаатчылар дайындалып, атайын иш план менен иштерди талапка ылайык жүргүзүшөт. Окуу керемет долбоору 2019-жылдын ноябрь айынан бери иштеп келет. Мында тажрыйбалуу мугалимдер окуу керемет долбоору боюнча, материалдык көнүмдөр боюнча ар кандай интерактивдүү усулдарды колдонуп сабактарды өтүшөт. Көп деңгээлдүү тапшырмалар стратегиясын колдонуунун максаты мугалим окуучуларга тапшырманын кыйынчылык деңгээлин тандоо укугун берүү менен окуянын тышкы каармандарынын сүрөттөлүшү аркылуу окуучулардын окуп түшүнүү көнүмдөрүн калыптандырат. Бүт дүйнөдөгү санарик технологиялары өнүгүп жатканга ылайык жаңы технологияларды колдонуу менен сабак өтүү биздин ар бир мугалимдерибиздин алдындагы максаты. Изилдөө долбоорунда окуучулар берилген тапшырма боюнча изилдөө жүргүзүшөт. Эбру бул боектордун жардамы менен суунун үстүнө сүрөт тартуу дегенди билдирет. Окуучулардын искусство менен өз өнөрлөрүн көрсөтүп, келечекте кесип тандоо мүмкүнчүлүгү калыптанат. Китепканада окуу керемет долбоорунун алкагынан келген китептер арбын. Бардык китептер балдардын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен ачык тилде чагылдырылган. Андан тышкары, китепканада орто жана жогорку класстардын окуучулары үчүн электрондук китептер бар. Мунун бардыгы окуучулардын окууга болгон кызыгуусун арттырат. Китепканада компетенттүү китепканачы иш алып барат. Мектептин 1-4 класстарынын 406 окуучусу мектеп ашканасынан ысык тамак ичет. Окуучулардын ысык тамак ичүүсү албетте алардын сапаттуу билим алуусуна өбөлгө түзөт. Мектеп ашканасына заманбап жабдуулар менен жабдылган, бардык талаптарга жооп берген. Мектептин 2 классы заман талабына ылайык инновациялык технологиялар, компьютерлер, ноутбуктар, интерактивдүү доскалар менен толукталып, жогорку ылдамдыктагы интернет түйүнүнө кошулган. Бүгүнкү күндө инновациялык технологияларды колдонбой туруп сабак өтүү мүмкүн эмес. Баалоо ап бул башталгыч класстын окуучуларынын билимин баалоо үчүн түзүлгөн формативдик баалоонун программасы. Биздин башталгыч класстардын мугалимдери окуучулардын билимин баалоо ап программасы менен баалап келет.
Билим берүүгө болгон заманбап талаптар азыркы замандын туруктуу өнүгүүгө болгон максаттарынын негизинде мектеп окуучуларыбызды окутууда электрондук билим берүү ресурстарын колдонуу менен заманбап сабактар өтүлөт. Инновациялык билим берүү өнүгүүнүн булагы демекчи, инновациялык педагогикалык технологиялар мектепте STEM технологиясына багытталган окуу процесси мугалимдин педагогикалык тажрыйбасын кеңейтүүгө, окуучулардын потенциалын өнүктүрүүдө, функционалдык сабаттуулугун калыптандырууга багытталган интерактивдүү сабактар өтүлүп келет. Ошондой эле жалпы республикалык тестке даярдоо мектепте тажрыйбалуу мугалимдер тарабынан үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. Окуучулардын жеке талантын, жөндөмдүүлүгүн, чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүн ачуу максатында класстан тышкаркы жаш талант, кыл калем, уздар, жаш чебер, манас таануу иримдери иштейт. Ден соолук бул бардык жетишкендиктердин жана ийгиликтердин негизи. Дени сак адам баарын жасай алат. Ошондуктан окуучулардын физикалык жактан өнүгүүсү билим берүүнүн негизги принциптеринин бири болуп саналат. Мына ушул алдыга коюлган милдеттерди ишке ашырып келебиз. Биздин мектептин дене тарбия мугалимдери волейбол, баскетбол, футбол, теннис, шахмат, ордо сыяктуу спорттук секциялык иштер эң жакшы жолго коюлган. Мектеп ичинде жол кайгуул кызматкерлеринин киши жардамчыларынын түзүмү бар. Алар мектеп окуучуларын жол эрежесин сактоого үйрөтүшөт. Ошондой эле химия, физика предметтери боюнча лабораториялык жабдуулар менен сабактар кызыктуу деңгээлде өтүлөт. Мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында ар кандай долбоорлор менен иш алып келебиз. Жаштан долбоору, ата-эне, коомчулук, окуучу, мектептин ортосундагы байланышты чыңдоо, окуучунун өзүн тандоосуна өбөлгө түзүүгө көмөк көрсөтө алды. Ошондой эле таасирлинг, агыган долбоорлору менен талыкпастан иш алып барабыз. Садык Сыдыков атындагы жалпы орто билим берүү мектеби буга чейин Жети Өгүз районундагы жылдын мыкты мектептеринин катарын толуктаган мектеп. Албетте, бул номинацияга окуучулардын билим сапаты, жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы, республикалык предметтик олимпиаданын баскычтарынын жыйынтыктары менен мектептин материалдык техникалык базасынын чыңалышы мисал. Заманбап мектеп, заманбап окуучу демекчи, инновация ар дайым актуалдуу маселелерди, жаңы технологиялардын доорунда өтө зарыл болгон жаңы чечимдерди камтыйт. Биздин мектеп заманбап дүйнөнү багынтууга жана бактылуу адам болууга жөндөмдүү, толук кандуу инсанды тарбиялоого бардык күч аракетин жумшайт.